Менен отырабыз, bir плиткабыз бар, ошол менен тамак ошого бышырабыз. Ушул обогревательдер бизди жыргатып атат азыр. Ушул комнатада эле жатабыз экөөлөп. Кышкы чилде түшүп калса да Шайлообек атанын үйү суук. Байбичеси экөө кичинекей бөлмөдө электр жылыткыч менен жан сакташат. Уул кыздары өзүнчө түтүн булатып бөлүнүп кетишкен. Апа болсо инсульт алып, үй оокатка жараксыз. Бардык түшүк Шайлообек атанын мойнунда. Бисмиллахиррахманиррахим. Кудай буйрса, кыш чыгат экенбиз. Балыкчы шаарында Өнүгүү Прогресс партиясы кычырган кышта жардамга келип, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга акысыз көмүр таратты. Атүгүл короосуна чейин жеткирип берди. Партиянын бул кадамын карыялар жаңы жылдык кереметтей эле кабыл алышты. Үшүгөн карыялардын маанайында дароо жылмаюу пайда болду. Өнүгүү партиясына рахмат аябай. Себеби мына кичине ушул үйдү карабайсыңар, жылыта албай отурдук элек, эми Кудай буйрса жылыйт. Эми от жагып алсак, эми өзүңөр билесиңер да. Ден соолукка дагы, жашоого дагы, күлкүгө дагы от керек экен да, антпесе болбойт экен. Балыкчы шаарында мындай жардам мүмкүнчүлүгү чектелген 10 адамга акысыз берилди. Гулиела Чоң апа 80 жашка келип калды. 2 жылдан бери төшөктөн турбайт. Өнүгүү Прогресс партиясына батасын берип узатты. Bir müşok bilgin beri, 10 müşoğunu. Tulu olgula, ömürlü olgula aylanayında. Tasar konularından gelmesin. Kampanlarga dant olsun, koloğunlarga koyt olsun. Үйдө 3 инвалид турабыз, бул үйдө. Мен да инвалид, мен 3-чү группада, жолдошум да 2-чи группада инвалид, апабыз 1-чи группада инвалид. Анан менин пенсиям 1000 сом, трудовой эме жок. Жолдошумдуку да 4,5, биздики деле ошол айдан айга ошо светти төлөйбүз, мусорусу төлөйбүз. Бир некелемебиз, ошо менен бала чакалуу ошо менен жашап атабыз. Анан ошо бүгүн угуп ошо Өнүгүү партиясына ошо рахмат. 65 сомдон мүшө болгондо да арзанчылык, бул бизге да аябай чоң жардам. Апама ушундай 10 мүшөк бекер бергенде мен аябай ыраазымын. Бул партияга рахматымды айтам. Өнүгүп өсө беришсин. Социалдык багытта баш аягы 100 тонна көмүр түшүрүлгөн. Анын 10 тоннасы акысыз таратылса, калган бөлүгү 3 эсеге арзан сатылды. Жардамга муктаж болгондордун тизмеси Балыкчы шаарынын социалдык бөлүмүнөн алынган. Эң негизгиси эле отун суу болуп калбадыбы? Үйдө жылуу болсо анан башка жакта ойлоносуз да. Үйдө суук болуп турса, анан эми биздин ошол Өнүгүү Прогресс партиябыздын программасында дагы ошо социалдык колдоолор деп программабызда ачык жазылган дагы, анан мындан кийин буюрса дагы биздин түзүлгөн списокко силердин аты жөнүңөр жазылып калса, жылыга кайрылып турсаңар болот. Натынан элге арзан көмүр. Бул арзан болгондо кандай, бул биз транспортный расходту элден албай элебиз. Анткени биздин ошо транспортты жүктөп келген өз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошо биз кара кечеде карьерде канча сомдон чыкса, биз ошол баа менен элге берип атабыз. Бүгүнкү күндө Балыкчыда көмүрдүн 1 мешогу 180 сомго чыкты. Өнүгүү Прогресс партиясы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 1 мешокту 65 сомдон берип жатат. Бул базар баасынан 3 эсе арзан болуп, элдин акчасы үнөмдөлүүдө. Балыкчыда теги көмүрдөн муктаж болобуз биз. Кымбат. Анан эптеп жашап атабыз, эми жашоо турмуш кыйын. Көмүр партиясына рахмат айланайын. Өмүрлөр узун болсун, баарыңарга рахмат. Ошентип эл журттун баарына жардам берип аткандарына. Колунан келгендер, келбегендерге ушундай жакшылык кылсаңар, Кудай силерге дагы Кудай ыйман берсин эми. Ишиңерге ийгилик берсин, кайда жүрсөңөр аман болгула, ден соолук берсин, ушунча элдин соолуна калып атасыңар. Элди уюштуруп жардам берип аткан адамдарга Алтынбекке рахматчылыгымды айтап, ыраазычылыгымды билгизип кетем. Бизде жетишкени бар, жетишпегени бар. Ошолорду кыдырып көрүп, монтип көмүр берип, аны-муну кылып атканына өлкөсү өссүн, өмүрлүү болсун. Уюштуруучулар муну менен чектелбей арзан көмүр таратуу демилгесин жыл сайын салтка айландырууну көздөшүүдө. Өнүгүү Прогресс партиясы элдин жашоосуна кам көрүп, жакындан жардамын берип келет.